Саламатсыздар достор, бүгүн биз Django фреймворкун установка кылабыз. Биринчи Python версиябызды аныктайбыз. Бул жерде Python 3 жана 5 турат. Биздин иштеп жаткан система Linux, Debian. Биздин версия 3 болгон үчүн дальше эмени установка кылабыз. VNV Virtual Environment. Биздин паспортты жазабыз. Бизге система установка жасап берди. Эми жаңы папка түзөбүз. Так. Бул жерде система айтып атат, мындай папка биздин системада бар деп. Барабыз, өчүрөбүз. Бүт мен жасап жаткан командалар мына сайтта бар. Ушул команданы кайрадан копировать этебиз. Бизге система команда папка создавать этип берди. Эми биз иштеп жаткан папканы өзгөртөбүз. Эми биз жасаган папканын ичине ошол биз мындан мурунку установка алган виртуалдык environment'ти установка жасайбыз. ls деген команда биздин папканын ичиндеги папкаларды бизге чыгарып берет. Бул жерде биз көрүп жаткандай VNV деген папка жана виртуалдык окружение создаваться этилди. Ошол виртуалдык окруженияны активация кылабыз. Мына көргөндөй эле биздин окружение активация болду. Кийинки биздин кадамыбыз бул Django'ну установка кылуу. Ушул команданы копия жасайбыз, дагы коебуз. Django установка кетти, күтүп турабыз. Бул жерде бизге Django установка болгондугу тууралуу маалыматты система чыгарып берди. Эми биз жаңы проект жасайбыз. Мынакей биздин проект жасалды. Эми биз ошол проектти ачабыз. Ачыш үчүн cd командасы колдонулат. Биздин проекттин ичинде бир файл жана бир папка турат. Кийинки команда бул миграция. Миграция деген сөз биздин сайтка керектелүүчү база данныктарды түзүү. Бизге керектүү база данныктар түзүлдү. Эми биз биздин сайтка кирүү үчүн админ колдонуучусун жасашыбыз керек. Ал үчүн ушул команданы теребиз. Жана бул жерде Samurai деген логинди тандайбыз. Жана email адрес жана паспортты өзүбүз теребиз. Бул жерде бизге керектелүүчү биз колдонулган мисалы логин паролду терип, өзүбүзгө керектүү, анан эстей турган паролдорду жасайбыз. Кийинки
кадам бул биздин серверди жүргүзөбүз. Ал үчүн ушул команданы алышыбыз керек. Run server деген. Биздин сервер старт болду. Эми ошол серверибизге кирсек дагы болот экен. Ошол серверге кириш үчүн мына жерде бир адрес бар. http 127.0.1.8000 деген. Ошону копия кылабыз. Бул жерде англис тилинде жазылгандай The install worked successfully, congratulations. Биздин установка алган система иштеди, куттуктайбыз деп турат. Ошол биздин системага коюлду, бул системага. Биздин Django фреймворкубуз бул системага коюлду. Эгерде биздин сайттын ичине кирейин десек, админкага киребиз. Логин пароль теребиз. Жана бул көрүп тургандай, биз Django'нун админкасына кирдик. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат.